Саламатсыңарбы мен сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн тарбиялык сабагыбызды утурлай кайра улантабыз. Бүгүнкү тема залга жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө болмокчу. Талантты эл жаратат. Анын элге арналган ак кызматын эл баалайт жана кылымдар бою кастарлап сактайт. Нукура чоң талант элдин жан дүйнөсүнө биротоло сиңет да, анын зоолобосун көтөргөн бардык ишеничин актаган залгар күчкө айланат. Бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бүт планетанын элдери окушат. Планеттеги бардык негизги тилдерге которулуунун өзү эмне деген эле чоң сыймык. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу Шекер, Күркүрө, Талас, Ала тоо, Ысык көл, Кыргызстан, Кыргыз эли деген сөздөрдү азыркы учурда жер шарынын китеп окуган адамдары жана кино көрүүчүлөрү жакшы билип калышты. Чыңгыз, Данияр, Жамиля, Дүшөн, Толгонай, Асел, Ильяс аттуу балдардын кыздардын ысымдары азыр кыргыз жергесинде гана көбөйбөсөн, андан сырткары жерлерге тарай баштады. Өз уулунун атын Даниярыс койгон литвалык жубайлар жөнүндө акын Сүйүнбай Эралиев 1967 эле Советтик Кыргызстан газетасына 2 ноябрда толкунданып жазган болчу дейт. Андан бери далай суулар акты. Бул убакыттын ичинде жер жүзүндө дагы канча Даниярлар, Аселдер, Жамилалар, Дүшөндөр, Толгонайлар, Чыңгыздар өсүп чыкты. Бир кезде улуу манасты жараткан элибиздин азыркы учурдагы көркөм ойлосунун мурда болуп көрбөгөндөй жаңы бийиктигинин биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык менен турпатынан көрүп турабыз. Биздин улуу тоолор дүйнөдөгү бийик тоолор менен жанаша тура калган сыңары Айтматовдун бийиктиги менен кыргыз элинин маданияты жер шарындагы бийик маданий тоолор менен теңешип бир катардан орун алгандыгына кимдер сыймыктанбасын. Мына эл үмүтүн эр актайт, эр атаган эл сактайт деген ушул. Элдин турмушу, элдин тагдыры сүрөткердин гүл азыгы. Элдин турмушун көрөгөчтүк менен изилдей алган, анын өнүгүшүнүн негизги тенденцияларына билермандык менен кармай алган жана эл тагдырынын көркөм сүрөтүн тарта алган сүрөткер гана атам замандан бери адамзаттын көңүлүн буруп келген. Элдин турмушу гана элге жетет, кызыктырат, ойлонтот. Элдин акылмандуулугу, даанышмандыгы, ой санаасы, кайгы кубанычы гана элге ортоктош. Элдин ушул улуу касиеттерин ачып бере алган ойчул, чебер сүрөткер гана дүйнөлүк даңкка, жалпы элдик алкоого арзыйт. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин Октябрь революциясынын жеңишинен бүгүнкү күнгө чейинки басып өткөн даңктуу өмүрүн, кыргыз жергесинде болгон революциялык кайра жаралуулардын диалектикалык татаал процессин, улуттук ан сезимдеги көз карашындагы социализмдин таасирасында патриархалдык түшүнүктөн 20-кылымдан бийик маданияттын туу чокусуна карай багыт алган. Бүткүл адамзатты көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, адам жүрөгүндөгү ачыкка чыга албай турган ойлорду айтып, талаш тартыш чыгарууга жем таштап, толгонуп түйшөлүүгө мажбурлаган сүрөткерлер дүйнөдө чанда гана кездешет. Чыңгыз Айтматов дал ошондой сейрек кездешүүчү залкар таланттардан. Анын ар бир чыгармасы адабият айдыңындагы жаңылык болду. Жазуучу 80 жылдыгынын алдында Германияда ооруканада каза тапты. Анын чыгармалары жөн гана маалымдуулук, жаңылык эмес, терең ойго сугарылган, адамдарга руханий гүл азык берип, жаңыча көз караш менен жашоого үндөй турган кудурет күчкө эгедир чыгармалар. Өтсөң дагы элесиң эл көзүндө, эмгектериң элибиздин жүрөгүндө, сакталып жашай бери түбөлүккө, кылымдардан көчүн улап дүйнөдө демекчи. Бүгүнкү сабагыбызды ошентип жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.